Қолдан келе қылсын. Қылынған соода арам есептелінеді. Бірден 35 өткөндөн баштап, бірден 50 өткөнгө чейинки кандай гана соода болбосун, Курандагы ушул аятка түшүрдү. Вадарул бай, соодаңарды токтоткула. Эртең базар күн машина базарга барам деп туруп, машина албаган деле жүрөт. Кашчай жолдон деп айта койгон болсо, урушуп кете бере турган жер, анткени шайтан көбүрөөк башкарып ала турган жерде эртеңден базарга бир ишиңиз менен түшөсүзбү, же өзүңүздүн ишиңиз базарда киргенде сөзсүз түрдө айтып бериңиз. Аллахка жакпаган эң начар жер бар, жана Аллахка эң сүйүктүү болгон жер бар. Аллах өзү ыраазы боло турган, ошол жерде адам көбүрөөк турса, курсан боло турган жер бар. Алар бул мечит. Мечит жер бетиндеги эң жакшы жер бул мечит. Жана жер бетиндеги эң жаман жер бул базар. Базарда жүргөнгө, соода кылганга уруксат, ал халал алчы. Болгону көп жүргөн Аллахка жакпай турган нерсе. Салыштырып туруп, артыкчылыктарын, көбүрөөк убакыт каерде өтүш керек экендиги, зарыл экендиги иншалла айтып өткөнгө аракет кылабыз. Эмнеге базар эң начар жер дегенде, базар көбүрөөк адам дүйнөгө ач көз боло турган, көбүрөөк жалган сүйлөй турган, көбүрөөк бири-бирин кемсинте турган, жана ахиреттен, жалпылап айтканда ахиреттен алаксып, бул базар Аллахка сүйүксүз жер болду. Куранда алхакумут такасур, силерди мынау көбөйтүп алам, байып кетем деген нерсе алаксытып койду. Хатта зуртумул макабир, силер кабырга жетип калганга чейин. Кабырга барганда түшүнөбүз, бирок кеч болуп калат. Ошого чейин ушул соода сатык дүйнөгө алек болгон нерсе алаксытты. Мына бүгүнкү ыйык жума күн билесиздер. Жума күндө Аллах Таала ыйык Куранда ида нудия лис-сала ми яумил жум'a, жума күндө Аллахка чакырылган болсоңор, фасау иля зикрилла, тезинен шашып келгиле Аллахтын зикрине, мешитке. Вадарул бай, соодаңарды токтоткула. Азыр мына жума башталган атат. Азан айтылат го, азан айтылгандан кийин мына жакка чыгып, хутбага өтүлө турган моменттерде кылынган соода арам эсептелет. Бірден 35 өткөндөн баштап, бірден 50 өткөнгө чейинки кандай гана соода болбосун, Курандагы ушул аятка түшүрдү. Вадарул бай, соодаңарды токтоткула. Ошол учурда кылынган соодалардын бардыгы арам эсептелет. Алымдар ортосунда эки түрдүү ой бар. Ошол кылган иши арам болчу. Ошол кылган иши арам деп айтылса, биздин Абу Ханифа мазхабыбыз боюнча соода арам эсептелет. Канча пайда түшкөн болсо ошонун бардыгы халал эмес, арам лукма эсептелинет деп. Мисалы маркет, ошол жерде бир жумага келе турган жигитибиз отурат, өзүнүн ишмердигин кылып атат. Эсептегенде бірден 35-тен бірден 50-ге чейин канча пайда түшкөн болсо ошонун бардыгы проблема. Албетте, аял кишилерге уруксат, аял кишилерге жума фарз эмес, алар ыңгайын тапканда пешим окуп берин. Же оорулуулар, же сапарда жүргөндөргө бул маселе эмес, олордука халал болор. Болгону мына жумага келе турган адам тоң боюнду кылып, жума бир күн барабыз дегенде кылып туруп, мына соода жүргөндө жүрүп коеюн деп туруп иштеген болсо ошон үчүн көйгөй. Байкасаңыздар, көп жерлерде жума күнү такыр эле иштебейт. Соодалар жабылат. Эмнеге дегенде, биз пендебиз да. Мен образга кирип кетпейин дагы, соодага алаксып калбайын деп, өзүн тартканга аракет кылып, дүкөндү ачпаганга аракет кылат. Ушул нерсе туура. Анан Куранда соодаңарды токтоткула деген буйрук келди, бирок бир эле соодага айтылынбайт. Соода ошол доордо Мадинада сахабалардын көпчүлүгүнүн кылган иши соода болгон. Эми андан башка нерсеге дагы тиешеси бар, бул кыяс деп коет. Башка такси кылабы, бирөө устачылык кылабы, же кандай иш кылбасын, ошонун бардыгы жума учурунда токтотуш керек. Вадар деген сөз ташта деген сөз да. Мисалы, токтот деген эмес, ташта такырчы. Анын пайдасын дагы ташта, кызыгын дагы эле ташта. Андан көрө каяка кел, жумага кел. Жумага кел дегенде мешитке кел. Жума албетте талада окулунбайт, мешитте окулунат. Эми караңыздар айырмачылыгын. Базар тууралуу эмне деп айтылып атат? Мечит тууралуу эмне деп айтылат? Башка убакка уруксат берилген. Ида кудиятис сала. Эгерде намаз аткарылган болсо, фанташиру фил ард. Жер бетине тарагыла дагы эмне кылып? Вабтагу фадла миналлах. Аллах Тааладан берген ушул ырыскыңар талап кыла бергиле. Болгон эмнеге? Ушул жумадан башка убакыттарда аткара бергиле. Мешитке байланган адам.
Кыяматта ушуну эске алып коюңуздар, кыяматта куду бул дүйнөдө жашагандай эле биз өлгөндөн кийин кыяматта кайра тирилгенде, кабырдан чыкканда 50.000 жыл күтөбүз. 50.000 жыл куду ушундай жашоо кетет. Курсак ачат, чаңкайт, чарчайт, ушундай күтүү учуру 50 жыл эмес, 500 жыл эмес, 5000 жыл дагы эмес, 50.000 жыл болот. Ушу улуу алымдардан эсептеп айткан 50.000 жыл менен мына биз жашаган 60 жана 70 жылдын аралыгын салыштырганда 70ке чыккан аксакалдын көз карашында 2,5 күн болуп калат бул дүйнөдө. Ошондо биз 50.000 жыл күтүлгөндө ушу өлүп калбастан чыдап эле ибадатка кылып кое бербепмин, жан кыйналып кетти го деген өкүнүч болот бардыгында. Бир гана Аллах Таала ырайым кылган адамдар гана рахаттанат. Ага эч кандай көлөкө болбогон учурда 7 түрдүү адам арыштын көлөкөсүнүн астында турат. Тагыраак айтканда салкын жерде турат. Олтурганда вентиляторлордун жанына, айнектердин жанына намаз учурунда чыдабай кетебиз. 50.000 жылды эсептең. 50.000 жылда кыйналганда Аллах Таала арыштын көлөкөсүнүн астында кээ-бирки адамдарды, кээ-бир ушундай бир амал кылган адамдарды топтойт, салкын кармайт. Алар кимдер? Мутаалликун бил масажид, мечиттерге байланган адам. Көбүрөөк базарларга эмес, мечиттерге байланган. Азыр биз базарларга байланып калган эл болдук. Мен ошон үчүн базарды жамандап сүйлөп атам. Жамандап дегенде базарды эптеп эле ишиңизди бүтүрүп кайтканга чакыртат шариаттын негизиндечи. Телефондо отурган эле жалаң гана базардын каналдарына кирип, эмне тиешеси бар? Бунун баасы мынча болду, анын баасы мынча болду. Аны билип алыш менен эмне пайда болду? Бир жерде жоролор менен отурганда мунун баасы мындай деп билип коюш үчүн эле зарыл болсо, базар деген теманы, мунун ценасын, мунун баасы кайсы кетип атат деген ишиңиз болсо, ушул спестечи. Тек койгон жакшы, андан көрө Куран окусаңыз, илим алган ахиретибизге пайдалуураак. Азыр эртең базар күн машина базарга барам деп туруп, машина албаган деле жүрөт. Көпчүлүгүбүздө ушундай көйгөй бар, билесиздерби? Каяка десе, бүгүн дем алыш күн биз базарга түшүп бир айланып. Да кимдир бирөө мал базарга барат. Мейли сатып алып, курмандык кылам, сатып алып, үйгө энчилик кылам, сатып алып сатам деген адамдар болсо, анын маселеси башка бир нерсе. Бирок жөн эле көргөн адамдар бар го. Ушул көргөн баргандарды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарган. Амир ибн Кайс базарларда жүргөн адамдарды көрүп туруп, баягы бар го, бул ушунча пайда кылам деп жүргөн адамдарды көрүп туруп, көз жаш алган экен. Алар үчүн кыяматта даярдалып турган нерселер жөнүндө эмнеге булар капилетте турат деп кыжалат болот. Бул бир мусулман адам башка бир мусулман адамдарга кайгырып аткан кези. Базар, урматтуу туугандар, көбүрөөк жалган сүйлөнүп турган, көбүрөөк Аллахты эстөөдөн алыс боло турган. Кашчай жолдон деп айта койгон болсо, уруш кетип турган жер, анткени шайтан көбүрөөк башкарып ала турган жерде Аллахты зикир кылыш соогу да көбүрөөк болот. Ал жерде дават кылыштын соогу көбүрөөк болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: базарларга кирип баратканда базардын дуасы бар, билесиздерби? Базарга киргенде бир эле дуа бар. Бисмилла. Сиз кара суу базарга кирдиңиз, же мал базарга кирдиңиз, же машина базарга кирдиңиз. Дарбазадан кирбей туруп, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир деп айтып кирип кеттиңиз. Сиз кирип кайра чыгып кеткенге чейин токтоосуз альфа дейт, миллион сооптор жазылып турат. Эмнеге кичине эле зикирге көп салат дегенде, ошону эм кылынбайт экен да көпчүлүк. Ошону эм кылгандан зергүлүмдө, анткени шайтан 100% башкаруу управление менен өтөт. Оңой эле го, мисалы машинадан түшүп атып деле айтып койсо болот. Бирок ушул оор болгондуктан улуу сооп берген көп ушунда кылбайт. Бүгүндөн сиздерге аманат, эстеп калыңыздар. Аткарып жүргөнүңүздөргө Аллах разы болсун. Аткар электер, эртеңден базарга бир ишиңиз менен түшөсүзбү, же өзүңүздүн ишиңиз базарда киргенде сөзсүз түрдө айтып бериңиз. Неге Аллах Таала көп сооп берип атат? Анткени бул жерде ушул нерсени кылыштагы оор болгондуктан Аллахты эстесин деп. Мааниси, дуанын мааниси. Аллахтан башка илах жок. Аллах Таала жалгыз. Бардык мал, мүлк, бардык башкаруу Аллахка гана таандык. Аллах Таала бардык нерсеге кудуреттүү деген сөздү айтыш. Бирок муну ушул мааниси менен түшүнүп айтканыбыз сооптураак болот. Анткени
жөн эле тилибиз менен эле пыдыр этип айтып койгон болбосо ал толук сооп боло эсептелинет. Билесиздер, баягы машинага отургандагы дагы дуа бар. Аны дагы арабчасын эле айтып койсоңуздар жетиштүү эмес. Азыр Кудайга шүгүр котормо китептер толтура, дамлаларыбыз толтура, сурап койсоңуздар маанисин айтып берет. Машинага отурганда дагы анын мааниси менен кылыңыздар. Субханаллази саххарана хаза ва ма кунна лаху мукринин. Аллах Таала бардык айыптардан таза бизди мынау унааны баш ийдирип берген. Эгер бизге баш ийбесе колубуздан эч нерсе келбейт. Жана баарыбыз Аллахка кайтуучубуз деп шуну мааниси менен айтышыбыз керек. Жана ошондой эле билесиздер, намаз, биз 5 окуп аткан намаз үйдө окулган болсо эмне болот билесиздерби? Үйдө окулган болсо туура эмес, эркек кишилер, аял кишилер үйдө окуш керек. Бирок үйдө окуган мешитте келип окусаңыздар, үйдө окуганга караганда 27 эсе көп болот. Бир сооп 2 эсе эмес, 3 эсе эмес, 10 эсе эмес, 27 эсе сооп болот. Бирок ушул эле намаз базарда иштеп жүргөн убагыңызда кой уже 1,5 болуп калды. Элдер окуганда чок окулайлы деп туруп, намазканасына барып, же жакын жердеги мечитине барып туруп, базардын мечитине, же базардын намазканасына чок окуган болсоңуздар, ал эмне болот? 54 эсе болот. Мечиттен караганда 2 эсе көп болот. Эмнеге дегенде, базарда байкасаңыздар, эч эле ибадат кылгың келбейт да. Жакшы сөз да сүйлөгүң келбейт. Бирок ошол учурда өзүңүздү эркиңизди кармап туруп, мен намазды окуймун, жамаат менен окуймун деп так шарият талап кылгандагыдай кылып чогулуп окуй турган болсо, соо 2 эсе көп болот. Эгерде намазканада болбосо, мына контейнерде отурган, бул контейнерде отурган, содага келетін адамдар кең давай дараталым, чогуу кылабыз деп туруп, 3-4 адам биригип туруп окуган болсо, Аллах разы болот. Аллах Таала өзү убада кылгандай, мечитте окугандан караганда дагы 2 эсе көп сооп берилет. Акыр заман адамдарыбыз бизчи. Эмнеге дегенде пайгамбарыбыз келди, пайгамбарыбыздан кийин пайгамбар келбейт, мындан кийин кыямат гана келет. Ошол кыяматтын белгилеринен бирөөсү тaqarubul aswaq min alamatil qiyamah. Базарлардын бири-бирине жакын болуп көбөйүп кеткени кыяматтын белгилери. Мына байкасаңыздар, илгеркилер дегенде бир 30-40 жыл эле нары адамдар базар үчүн өзүнчө бир күн бөлүп, убакыт бөлүп барган. Байкасаңыздар, базар күн биздечи. Эмнеге дегенде, ишчи адамдар ушу күнү боштагы атайын үйүнө продукт алганга, бир нерселер алыш керек болсо, кийим кече же болсо үйдүн кемеректер болсо, ушул күнү гана мүмкүнчүлүк болгон, башка күнү мүмкүнчүлүк өтө аз болгон. Ошондуктан ушу күнгө базар деп аталган. Азыр кандай? Азыр 24кө жетип базар. Иштен келатып эле базар, иштен кеч калып түнкү саат 1де келесеңиз базар. Мына ол жакын маркеттердин ичинде, маркеттин ичинде үйдөгү хоз товарлардан бери бар бардыгычы. Биз базарларга аралашып кеткенбиз да. Мурда мечиттер көп болуп туруп, базарлар аз эле болгон да. Атайын базар үчүн өзүнчө бир машина менен өзүнчө бир барылат дагы мечит туш келди жерде болчу. Азыр байкасаңыздар, бир мечиттин ордуна 10 сатуучу жерлер бар. Магазинден баштап кээ бирки жанагы хостовар магазиндердин түн иштегендери дагы бар. Шундай токтобой турган базарлардын көбүгүн, жанагындай мол маркеттердин түнү күн иштегендери бул кыяматтын белгилери. Мечитке кандай кылган? Мечитте болушунча мечитти көбөйткөнгө, мечитте көп убакыт өткөргөнгө жана мечитти тазалаганга бул буйрулган. Эми хадистен бир силерге далиллайлы жанадан бир айтылып аткан сөздөр, мындай бир ачык бир далил керек. Базарда көп убакыт өткөрбөш керек, мечитте көп убакыт өткөрүш керек деген жөнүндө. Ачык хадис көтөбүз. Биринчиси пайгамбарыбыз айткан сөз бар. Man istata'a minkum alla yakuna awwala ma yadkhulu suq. Силерден кимиңер колунан келсе, базарга эң биринчи кирбеш колунан келсе, акырыраак адамдар келип баштагандан кийин кириш колуңардан келсе, жана wala akhiru ma yakhruju minhu, жана чыгып атканда дагы эң акыркы чыгып турган адам болбош колуңардан келсе, тагыраак айтканда эртерээк чыгып кетип, чыккан адамдар сизден кийин чыга турган болсо, ошондой колуңардан келсе, фалияфал, ошону кылсын. Колдон келеби? Кылсын. Кээ бир элерибиз бар, моюнгалайлы. Саар менен эч бир контейнер ачылып, ошону качылат. Саар менен биринчи барылат. Эч бир нерсе сатып алыш керек болсо дагы эч ким бар элек барылат.
Чыкканда дагы акыры жабылып эч ким калбаганда бери келинет. Бул көйгөй. Ушундай кылбаш колуңардан келсе аткаргыла деген жана себебин да айткан. Fa inna fihi ma'arakatu shaytan. Анткени бул базарда шайтандын согуша турган жери, шайтандын полигону. Адамдарды ошол жерге алып кирип алып туруп, көбүрөөк азгыралат ал жерге. Көчөдө караганда базардын ичинде көбүрөөк адамды дүйнө менен алек кылалат. Wa biha yansibu raya, ошол жерге өзүнүн байрагын койгон. Шайтандын территориясы. Ал дегени эмне көп турбашыбыз керек. Пайгамбарыбыз эң биринчи кирбей, эң акыры чыкпай тез чыгып кеткен мүмкүнчүлүгүңөр жетсе кылгыла деген, анткени ал жер шайтандын ордосу. Ошого мына машина базарда убакыт өткөрүп аткан, мал базарда убакыт өткөрүп аткан, же болбосо мол барго, барып эмне акция болуп аткан деп туруп кечке скидкаларды издеп айланган, бул шариятыбызда туура эмес экенин билиңиздер. Мечит лав я'ламун нас, эгер адамдар билген болсо, лав я'ламун нас ма фи саффил аввал, биринчи сапта кандай сооп бар экенин билгенде, адамдар бири-бири менен кезек талашып кетет. Ба таксилер кезек талашат эле го, мисалы алыска кеткенде. Саар менен кезекке коюлат, саат 10-11-де тийиши мүмкүн. Ошондой кылып кезекке турат эле. Неге дегенде биринчи сапка келиш үчүн эмне кылыш керек? Эрте келиш керек. Ушул эрте келгенде талашат эле, сен дайым отура бересиң алдыга отуруп. Имамга жакын отургандын сообун билгендер бар, билбегендер көп. Билгендер сакин акырын шек алдырбай эле келип отуруп, ар дайым 5 убакыт намаз болобу, жума болобу ушинтип келет. Ал деген сөз эмнени түшүндүрөт? Мечитте көп убакыт өткөргөн адам биринчи сапка келет да. Жума намазга дагы билесиздер, эң биринчи келген адам төө союп, уй союп, курмандык кылгандын сообуна ээ болот. Курмандыктан сообун билесиздер, а? Төөнү сойгон эле болсо ошого бир өзүнчө сооп алат. Мына бисмилля Аллаху акбар деп курмандыкты сойду. Сойгон эле өзү бир канча соопталат. Этин өзү жеп койсо эмнечи? Баарын жиликтеп туруп холодильникке салып өзү жеп койсо деле сообу бар. Бул өзүнчө сооп болду. Эми сойду, сообун алды, эттерин таркатып берген болмосо, анда өзүнчө сооп. Байкап атасыздарбы? Эки тараптан. Ошол сыңарында ошолор төөнү уйду союп кандай соопка ээ болгон болсо, келип эле эрте мечитке келип биринчи келип окуган адамдардын сообу ошондой көп болот. Бул деген шариятыбыз мечитте көбүрөөк убакыт өткөргөнгө буйрат, кызыктырат. Мечитте эптеп эле эртер акырыраак келген бул туура эмес экендигинен кабар берет. Ушундай адамдарыбыз бар го, саатты турлап туруп саат 1:30 дегенде келет. Анан машинандагы көчөнүн башынан наракка буруп туруп токтоп келет. Ол эми элге мушайт кылбайын, чекке токтотоюн деген максатта эмес. Бисмилля деп чыгып кеткенинде жолдо туруп калбайын деп акырына токтотуп туруп келип намаз окулгандан кийин кайра кетип калды. Ушул Аллахка жагабы өзүңүзгө бир жооп. Мен мынандай деп айтпайм. Биз мисалы, Аллахым, өзүң ырайым кыл, биз өзүң ыраазы болуп бейишиңе киргиз, биздин амалдарыбыз жетпейт деп өзүбүз минуста турган моментибизде ушул кылыгыбыз Аллахка жагабы мисалы. Bir jumada bir эле жолу жума бизге милдеттүү түрдө мешитке келиш фарз болуп атса, пешинин ордуна жума фарз болуп атса. Аны дагы турлап туруп, мисалы 1-де баян баштадык, дагы деле мешитибиз сол элек. Бирок мешитибиз адам батпагыда асфальтка чейин чыгып кетет, качан чыгып кетет? Саат 1:30 кийин. Ушул Аллахка жагабы? Өзүңүздөр билгендей эле Аллах Таала мечитте көбүрөөк убакыт өткөргөнгө буйруган. Бир хадисте айткан: "Ман хадарал жум'a фальядну минал имам." Кимиңер жумага келген болсоңор, анда имамга жакыныраак отургула. Базарларды курган, базарларды жакшырган эч бир хадис келген эмес. Тетирисинче базарларды көп куруп жасай берген кыяматтын белгилери деп жактырылган эмес. Бирок мечиттерди курган, мечиттерге келип активдүү катышып, мечиттерди абат кылган, мечиттерди тазалаганга өтө көп хадистер келген. Мечиттин жакшыртууга Куранда аят кирет: "Иннама я'муру масажидаллах ман амана биллахи вал яумил ахир." Мечиттерди жакшыртып оңдойт Аллахка иман келтирген болсо. Кээ-бирки мечиттер бар да, эл көп жашайт, бирок адам барбайт. Демек ошол жерде Аллага иман келтирген, ахиретке иман келтирген адам аз же жок дегенден кабар. Кээ-бирки мечит бар, аз эле адам жашайт, бирок ал мечит анча мынча бир өтө бир крутой адамдардын зданиясынан дагы жакшы болуп кеткен, тазаланып. Неге дегенде ал жерде Аллага иман келтирген адамдар көбүрөөк. Алла Таала Куранда ким Аллага иман келтирсе, ахиретке иман келтирсе, булар мечитти
Жакшыртуу эки тараптан болот. Биринчиси куруш, тазалаш, экинчиси келип намазга катышып кетиш. Ичинде сабактарды кылыш дегенде. Мечитти куруу тууралуу, мечитти курган ман бана лиллахи масжидан деп пайгамбар айтты. Ким Аллах үчүн мечитти курса, ушуну эске алыңыздар. Аллах үчүн. Кээде мечитти салып туруп атам атын куруш үчүн же чында эле куртой болуп калдым, кичине бир билдирип коеюн деген маанинде курулса, ал тетрисинче күнөө болот. Ким Аллах үчүн курган болсо, мечит курулуп бүткөндөн кийин аты башка бирөөнүн аты чыгып калса деле терикпей турган деңгээлде болсо, болушунча өзүн көтөрбөй Аллах үчүн деп курган болсо, ал адам үчүн Аллах Таала бейиште сарай курат. Чоң мындай хан сарай курулат. Жада калса курган адам бир куштун уясын чалып курса деле. Кээде бар го, мына чеке бир жерлер бар, кичинекей мешит 3кө 2,5 кылып куруп койсо эле, же болбосо бир контейнерде апарып туруп өтө элдер көп барган жер, намазхана кылып куруп койгон болмосо дагы, ал эми чоң эле жерде. Пайгамбарыбыз кичинекей кылып бир куштун уясы канча болгон, мен бир алаканын чалчы. Ушунча мешит курса дагы деп айтты. Ол дегени мынча мешит курулбайт өзүчү. Ушунча салым кошсо дагы деп. Заңгыраган 5 этаждуу мешит курудат. Бирок ал бир чекесинде дагы жардам кылып койду да. Ошондой кылса дагы Аллах Таала мээримдүү, ал үчүн өзүнчө хан сарай курулат. Бир 5 этаждуу мешит салынды, ал жерде бир кичинекей кирпичине жардам берди. Анын дагы сообу наркылар менен бирөө көбүрөөк жардам бергенге көбүрөөк сооп, азыраак жардам бергендерге азыраак сооп эсептелмек. Деп мечитке көңүл бургандарга ушинтип хадистер бар. Ал эми мечиттен качкандар үчүн да бир хадис бар. Биз байкасаңыздар, 1 жыл мурда ушул жерде бир хутба өткөндө ушул хадисти айтканбыз. Бул постоянно келсе эле ушул хадисти айта берет дегеңиздер, бирок биздин көйгөйүбүз айта беришибиз керек да. Мечитке атайын кеч калып келген адам, же болбосо эрте келсе дагы акыркы сапка отуруп алган адамдарды пайгамбарыбыз мынтип айткан. Элдер берирээк эрте келгиле да алды отургула. Силерден кийинкилер силерден кийинки жакка отурсун. Анткени орун калбай калсын, арка жок, аркада отурсун. Ортодо мына ал жерде бош месселер турат го, бош мессе калып, аралап өтпөсүн ошол жерге жетип алайын деп. Анткени аралап өтсө, аралап өткөн адам өз күнәкар болот. Аны күнәкар кылган адам, бош калтырган адам ага шерик болуп калат. Алдыга отурсун, жана дагы эң коркунучтуу жери ал-мутаахирун, атайын мечиттен кеч калып келген адам, хум аххарахумулла. Аллах Таала бул адамдарды өзү акырга сүрүп койгон адам. Бул адамдар же дүйнөдөн ам жок, же ахиреттен да жок, ушинтип аркада калып жүрөр. Биз мисалы напсибиз, адамдын мындайча айтканда табиятыбыз алдыда болушту каалайбыз го бардык нерседечи. Кыяматта да алдыда болгубуз келет. Демек дүйнөдө биз алдыңкы жакта болушубуз керек. Жанагында мошенник болгон адамдар менен бирге болгула. Баягы бар го, ушундай мошенниктер бар. Адам арасындагы мошенникти айтпайт амалдамчылык. Аллах менен болгон мамилесинде мошенниктер бар. Көрүнүш диндар, Аллахтан жүдө корккон адамдар, бирок моментине келгенде машинада муз кылып кете берет. Моментине келгенде арам нерсени жеп коёрот. Моментине келгенде алдап коёрот. Бул Аллах менен болгон мамилесинде бул алдамчы. Мындай адамдар менен бирге болго деген эмес. Ва куна мa'as-sadiqin, чынчылдар менен бирге бол. Аллах менен болгон мамилесинде чындап мамиле кылат. Өзүнө зыян болсо да чындыкты айтат. Кыйналатса дагы ибадатына бекем болот. Бул мечитти тазалап, оңдош Ибрахим пайгамбар менен Исмаил пайгамбар баласынын иши. Булар мечитти курган Ал-Каабаны жана аны тазалап караган. Куранда ан тахира байтали таифин вал акифин ва рукка'i суджуд. Аллах Таала буларга буйрут кылганда келет, силер тазалагыла, мечитке келип иткафка олтурганда, иткафка дегени мечиттин намазын сырткары ушул жерде калып, жатып калган адамдарга тазалагыла. Ушинтип мечиттин ишин өзүнө алган адамдар бар көп жерлерде. Болбосо ишканаларда өзүңүздөр билесиздер, уборщик иштебей эле калса эле бардак болуп кетет. Мечитте бир да уборщик жок, неге таза тура берет? Анткени мунун сообун билген адамдар бар катарыбызда. Ушуну кээ бир жерде билбегендер дагы болушу мүмкүн. Умар радыйаллаху анху байкасаңыздар керек, мечиттин ишин өтөө милдетин алган. Пайгамбарыбыздын доорунда бир аял дайым элдер жок маалда мечит тазалап коюш экен. Пайгамбарыбыздын мечити Набави мечитте. Күндөрдүн биринде ал аял көрүнбөй калды. Пайгамбарыбыз көп иштер менен алек болгондагы бардык эле жаназага катышкан эмес да. Сахабалар өздөрү жаназасын окуп көмгөн болот. Жанагы аял каякта бир кара аял болот да. Эч ким деле кадырлабаган, мындай бирок мечит тазалап жүргөн.
Бирок анын кадыры Аллахтын алдында бийик экен, Аллахтын расулу издеп атат. Ал дүйнөдөн көз жумду, Алла рахмат кылсын. Жаназасын окуп көмдүк дегенде пайгамбарыбыз кабырына барып өз жаназасын. Дүйнө биринчи ошол кабырында жаназа окулган ошол аял болгон. Ал бардык адамдар үчүн эмес, ошол шаардын президенти, мэри кайрадан окуса болот, шар'ий адамчы. Башка ар бир имам же болсо адамдар окубайт. Ушундай бир өкүм бар өзүнүн. Пайгамбары бар окуган. Бул эмнен кабар берет? Мечитти шүпүрүп эле койгондун даражасы чоң экен. Болсом көптөгөн адамдардын жаназасына катышпай кала берген. Алла рахмат кылсын деп. Ушул таңга маалында кээде намазга эм келбеген адамдар жолдо көрүп калабыз. Базарга кетип аткан болот. Мал базарга вообще кеч калбайт. Башка базарларга. Ошон үчүн кээде сурап калат, адамлар бамдатка туруш үчүн эмне кылыш керек деп сураганда, мындай түшүнүктүүрөөк кылышын айтабыз да, шарият китептеринде жок. Мен эртең мал базарга барам, же эртең мен таңга маал рейсим бар, учам деп жатсаңыздар ойгонуңуздар. Будильниктен мурда ойгонуп коет. Неге дегенде аны важный көрүп атат да. Аэропорттон калып кеттиш, бул чоң убутканы берет. Ошон үчүн будильник биринчи чыңырагында турат. Бамдат дегенде будильникти 10 жолу койсоңуз да ойгонбой койду. Эмнеге дегенде бамдаттын өтө маанилүү экендигин билбеген дейик бул. Аэропортто самолет учуп кетсе $500 кымбат экендигин билип, намаздын канчалык кымбат экендигин билбегендигин. Же мал базарга барбай калсаң мында көйгөйдөн калышын. Ошого өзүбүздү жатканда эмне кылышыбыз керек? Бул баамдатты окуш өтө маанилүү, өзгөчө мачитте окуганга. Анан пайгамбарыбыз айткан, менин жүрөгүм ушул нерсени каалап атат дейт. Баамдат намазына тиешелүү хадис. Намаз башталгандан кийин бирөөнү имамга өткөрүп коюп, мен ошол келген жаштарды алып алып, намазга келбеген адамдардын үйүн өрттөп салышты жүрөгүм каалап атат. Шуну көрүп атасыз, кээде шунчалык адам жаман көргөнгө, бирок аткарсаң, урсаң, тепсең, башка кылсаң болбой калат дейм, балким жоопко тартылып калышың. Бирок ичиңде каалап аткан нерсени кээде айтасың ғой, ушундай кылгым келип атат. Пайгамбарыбыз ушундай жаман көрдү. Ким үйүндө уктап жаткан болсо, ушу жаткан жерине эле пажар кылышты да. Сиз ошондой болушту каалайсызбы? Пайгамбарыбыз сизди ушунчалык жаман көргөн. Анда эмесе баамдатты мечитке келиш керек. Мечит бул Аллахтын үйү. Эми базарларга кетип аткан болбосо кандай деш керек? Анда пайгамбар эмне дешти өзүңүздөр элестетиңиздер.